Жоомарт Оторбаев 11 миллионду чыгарып кетүүгө шектелүүдө. Мурдагы премьер-министр Жоомарт Оторбаевга карата чет өлкөгө мыйзамсыз акча чыгаруу боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Адвокат Кайрат Загибаевдин айтымында экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматына жана прокуратурага Аккеме мейманканасынын мурдагы жетекчиси Руслан Сарымсаков жана малайзиялык инвесторлор Оторбаевга карата арыз менен кайрылышкан. 2014-жылы инвестицияны жөнгө салуу эл аралык борбору Кыргызстандан 11 миллион долларды Аккеменин мурдагы жетекчиси Туркиялык компаниясынын пайдасына өндүрүү токтомун чыгарган. Ал кезде өкмөт башчы болуп турган Оторбаев жогорку кеңештин колдоосун таппай туруп акчаны которуп салган. Кыргызстан менен инвестицияны жөнгө салуу эл аралык борбору кызматташуу тууралуу макулдашышкан эмес. Аны жогорку кеңеш ратификациядан өткөргөн жок, ошондуктан анын чечимин аткарышыбыз керек. Бирок өкмөт ал акчаларды которуп жиберген болгондо дагы жогорку кеңештин макулдугусуз деп айтып берди Кайрат Загибаев. Мейманкананын биринчи негиздөөчүлөрү малайзиялык инвесторлор менен Руслан Сарымсаковдун арызынан кийин август айында Финполдун Бишкектеги бөлүмү сотко чейинки өндүрүш ишин баштаган. Сапар Исаков: атамдын атын булгагым келбейт. Менде эч кандай акча, банк эсептери жок. Дагы жакшы, бардык досторум да бай эмес, карапайым жөнөкөй адамдар. Болбосо алардын мүлктөрүн да мага шылтоолоп камакка алып коюшмак. Жеп боюнча коррупция болгон болсо али күнчө ал акчаларды табышмак. Негизи эле бул айыптоо биз тарабынан уурдалды деген 111 миллион доллар тууралуу сөздөр менен кадыр баркымды тебелеп жатат. Мынчалык кордогондон көрө адамды атып эле салган жакшы. Мен принциптүү адаммын. Эч качан кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгын көздөгөн эмесмин. Инсан же чын дилинен иштейт, же ал жакшы иштебейт. Мен чын дилимден, ак ниетим менен иштегенмин. Мындай пикирим Бишкектеги Свердлов райондук сотунда уланган кезектеги сот отурумунда мурунку премьер-министр Сапар Исаков адвокаттын анын активдери тууралуу суроосуна жооп берип жатып айтты. Атамбаев ар дайым эч кимден акча албагыла, акча керек болсо мына менден алгыла деп айтчу. Ал эми менин атам болсо өлкөнүн түштүк аймагында 43 жыл иштеген жана мен атамдын ысымын булгагым келбейт деп кошумчалады анда Исаков. Эске сала кетсек, 2018-жылдын кышында Бишкектеги ЖЭП аварияга учурап, шаар тургундары бир жума бою жылуулуксуз суукта жашашкан. Териштирүүдөн соң ЖЭПти оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы өкмөт башчылар Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баштаган бир топ мурунку чиновниктер камакка алынышкан. Мирбек Атабековдун апасынын үйүн тоноо иши УКМК кыйноо фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы Мирбек Атабековдун апасынын үйүн тоногонго шектелип жаткан жаранга карата кыйноолор болгон деп кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Супер KJ порталына айыпталуучунун апасы Жипаркүл Иманкалиева айтып берди. Маалыматка ылайык, бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине кыйноо беренеси менен катталган. Ал эми шектүүнүн жактоочусу Назира Абдуминованын айтымында УКМК иш козгогону менен тийиштүү иштерди аткарбай жатканын айтат. УКМКга арыз түшкөн соң биринчи шектүүнү суракка алышы керек. Кандай кыйноолор болду, качан болду деген суроолор боюнча. Андан кийин тийиштүү кызматкерлерди сурап, анан эки тарапты беттештириши керек. Бирок бул иштин баары аткарылбай жатат, деди ал. Буга чейин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө Мирбек Атабековдун апасы кайрылып, 2019-жылдын 6-майына караган түнү саат 1:45 чамасында үйүнө бет капчан ууру келип, 60 000 доллар жана алтын жасалгаларды уурдап кеткенин айтып, арыз менен кайрылган. Бул факты жазык кодексиндеги 202 берене боюнча кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ал эми августта шектүүлөрдүн бирөөсү 1995-жылы туулган БМ кармалган. Тең ата сүйлөшсүн. Баткен милициясынын башчысына генералдыкты берүү сунушталды. Жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абжалиев парламенттин жалпы жыйынында Баткен областык милициясынын жетекчисине генерал наамын берүү керектигин белгиледи. Абжалиев чек арага байланышкан ар кандай кырдаалдар боюнча сүйлөшүүлөрдү, жолугушууларды өткөргөндө коңшу мамлекеттен 2-3 генерал келерин, биздикилер полковник гана болгондуктан тең ата сүйлөшүүдө моралдык жактан ыңгайсыздык жараларын кошумчалады. Негизи Баткендеги областык ички иштер башкармалыгынын башчылыгы генералдык кызмат. Азыр ал жактагылар жалаң полковник. Сүйлөшүү учурунда урматтуу жолдош полковник деп кайрылганда моралдык ыңгайсыздык бар экен. Баткен милициясынын жетекчисине министрдин орун басары, областык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси деген статус берип, бул жактан генералды жөнөтүү керек, же болбосо областык ички иштер башкармалыгынын жетекчисине генералдык наамды бериш керек, деди депутат.
Депутат чек арадагы коңшу мамлекеттин Исфара шаарында генерал отурганын айтып, бул маселени карап чечүү керектигин белгиледи. ЖЭБ соту Артыкбаев Сапар Исаковтан парламентке басым боюнча сурады. Бишкектин Свердлов райондук сотунда баш калаанын жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция беренеси боюнча жараян уланууда. Анын жүрүшүндө мурдагы премьер-министр Сапар Исаков мамлекеттик айыптоочулардын, адвокаттардын жана башка айыпталуучулардын суроолоруна жооп берип жатат. Айыпталуучулардын бири мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев Исаковго ЖЭБти оңдоо боюнча келишимди ратификация кылууда президентке депутаттар келишимди колдобой коюшу мүмкүн деген мааниде эмнеге кайрылдыңыз деп суроо берди. Исаков андай каттар президентке дайым эле жазылып жүргөнүн айтып, бул басым көрсөтүү эмес экенин билдирди. Тергөөнүн маалыматы боюнча Бишкек ЖЭБин жаңылоо алдында ал кезде президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн жетектеген Сапар Исаков президент Алмазбек Атамбаевга кат жазып, долбоор боюнча маалымат берген. Исаков бул катты жазууда эч кандай жеке кызыкчылыгы болбогонун айтып келет. Сапар Исаков бүгүнкү соттук жараян Твея компаниясынын өкүлү жоготуп жатканы туура эмес экенин билдирди. Каракөлдө судья жана милиция кызматкери пара менен кармалды. Жалал Абаддагы Каракөл шаардык сотунун судьясы жана шаардык милициянын капитаны пара менен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Маалыматка ылайык, октябрь айынын башында Ички иштер министрлигине жаран кайрылып, Каракөл шаардык милиция кызматкери жергиликтүү судья менен келишип алып 100 000 сом пара талап кылып жатканына даттанган. Бул каражатка судья арыздануучуга козголгон кылмыш ишин жапканга жардам бермек. Бул арыз боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүп, пара талап кылган судья менен милиция кызматкери убада кылган каражаттын 20 000 сомун алып жаткан жеринен кармалды. Учурда бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталды. Баткен оорукана дарыгерлери иштен баш тартышты. Баткен областык оорукананын дарыгерлери кечээ иштен кетүү тууралуу арызын жазышты. Мындай кадамга баруу менен алар бийликке өз көйгөйлөрүн жеткирүүгө аракет кылышкан. Айтымдарында айлык акынын аздыгы, тынымсыз текшерүүлөр, адистердин жетишсиздиги буга себеп. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, кызматкерлер арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Дарыгерлер менен өкмөттүн областагы өкүлчүлүгү жана анын социалдык маселелер боюнча орун басары жолугушту. Мед кызматкерлер атка минерлерге өз талаптарын айтышкан. Учурдагы маселелер жергиликтүү деңгээлде чечилүүдө. Баткен областык оорукананын дарыгерлери аймактын жетекчилиги менен жолугушкандан кийин канааттанышты. Бардык кызматкерлер штаттык режимде иштеп, калкты тейлеп жатышат деп билдиришти министрликтен. УКМК менен ИИМ Ирина Карамушкинаны камагандан коркобу? Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин балдарына карата куугунтук жүрүп жатат деп адатына салып трибунадан кыйкырып алды. Саясий куугунтук экс-президенттин үй бүлөсүнө жетти. Аскер прокуратурасы Атамбаевдин уулунун ишканасын кайра текшерип турууга мажбурлоодо. Атамбаевдин балдарын куугунтуктоого өттүңөр, напсыңерди качан тыясыңар, деди депутат Карамушкина. Кызыгы, депутат Ирина Карамушкина мыйзамды билип туруп, жогорку кеңештин трибунасында каалагандай сүйлөп жатканын кандай түшүнсөк болот? Эске сала кетсек, 7-8 августта жүздөгөн адам жаракат алып, бирөөнүн чырактай уулу каза болуп, Самат Курманбековдун жаны жакасында болуп, араң гана өзүнө келди. Бул депутатка мыйзам жокпу? Башка учурда митингге катыштың деп жарандарды камаган УКМК менен ИИМ элдин ачык ызы-чууга чакырган. Карамушкинаны качан камайт деген суроо туулат. Жогорку кеңештин депутаты өтө эле эркелебей талтаң басып кеткен жокпу ИИМчилер? Жогорку кеңеш уран казууга каршы мыйзам долбоорун кабыл алды. Кыргызстандын парламенти уранга каршы мыйзамдын долбоорун колдоду. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн уран менен торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам долбооруна 3-окууда макул деп добуш беришти. 111 депутаттан бирөө гана каршы болду. Ал ким экени добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы жарыяланганда белгилүү болот. Мыйзам долбоорунун авторлору Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов, Бир бол фракциясынын төрагасы Алтынбек Сулайманов, КСДП фракциясынын депутаты Канат Керезбеков, Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Алтынбек Жунус уулу жана Бир болдун депутаты Бактыбек Турусбеков. Апрель айында Скол областындагы Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан. Алгач бир катар жергиликтүү тургундар жарандык активисттер кендин казылышына каршы нааразычылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушундан улам өкмөт кенди казганы жаткан Кыргызстандагы Юразия компаниясынын лицензиясын токтоткон. Парламент кен иштетилбесин деген токтом кабыл алган. Президент Сооронбай Жээнбеков уран казылбай турганын айткан.
Атамбаевдин уулунун ишканасында тинтүү жүрүп жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаевга Тандык Автомаш Энерго ишканасында ушул тапта тинтүү жүрүп жатат. Сейит Атамбаев окуя болгон жерде иштеп жаткан Апрель телеканалына билдиргендей, ишкананын кеңсесине келген эки адам өзүн аскер прокуратурасынын кызматкери деп тааныштырган. Алар бухгалтериядагы айрым кагаздарды текшерип алып кетерин билдиришкен. Азаттык радиосу расмий комментарий алуу үчүн башкы прокуратурага кайрылды. Мекеменин басма сөз кызматы бул маалыматты тактап жооп берерин билдирди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды 2011 жылдан 2017 жылдары башкарган. Быйыл парламент анын кол тийбестиктен ажыраткан. Азыр Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Ал 2013 жылы Крым төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошолушу үчүн соттолууда.